Кыргызстандын чырайлуу кыздарына соктанган адам арбын. Бирок тилекке каршы асыл заттардын баркын билбеген адамдар да аз эмес. Келечектеги мээримдүү энелердин укугун коргоого Чүй областынын Ысык Ата районунун Өтөгөн айылы толугу менен киришти. Азыркы мезгилде өкмөттүн ичинде дагы бир жакшынакай иш чара белгиленип атат. 17-жылга чейин өкмөттө ушу балдарга, өспүрүмдөргө, кыздарга болгон зордук зомбулукту жоюу боюнча, алдын алуу боюнча мына ушул эки иш чараны биз мондай практикалык, теориялык жүзүндө аткарууга аракет кылып атабыз. Зордук зомбулукка каршы долбоор алгачкы Жалал Абад облусунда өткөн. Андан соң эстафетаны Өтөгөн айыл улап, бул айылдын окуучулары Аксы районуна барып, тажрыйба топтоп келишкен. Мурунку билимибизге караганда азыркы билимибиз абдан жогорулап калды. Биздин мектептеги дагы окуучулардын билими дагы жогорулады десем болот. Барып келген окуучулардын көпчүлүгүндө лидерлик сапат пайда болду деп айта алам. Бул күнгө чейин айымдардын укугу жөнүндө көп долбоорлор ишке ашып келген, бирок жаш өспүрүм кыздардын зордук зомбулукка кабылуусу тууралуу чоң деңгээлде иш чаралар байкалган эмес. Кыргызстанда 2013-жылы улуттук федерация ачылып, азыркы тапта бул долбоор менен иштеп жаткан учуру. Бул багыттагы иш чаралар Бириккен Улуттар уюму тарабынан колдоого алынган. Кыргызстан боюнча аялдардын укуктарын коргоо деги эле койчу баарыбыздын укуктарыбыз бузулат экен да, мындай зомбулукту мындай карап турганда чоң адамдарга деле зордук зомбулук көрсөтүлөт экен да. Аял затына карата колдонулган зордук зомбулукка каршы иш чаралар бардык региондордо болуп турса, андай учурга кабылгандар өз укугун коргоого да чоң мүмкүнчүлүк алышмак. БШН таманынан демекчи, аял затты урматтап, бартасак келечегибиз кең болооруна шек жок. Мурат Жолукеев, Нурбек Тамчыбек уулу, Малик Сапаракунов, Куш кабар.